бүгүнкү тема үй бүлө бул бакыт деген тема. Бул жерде биз үй бүлө боюнча бир аз разбор кылабыз. Эмне себептен үй бүлөдө кризистер чыгат, ушул кризистерди кантип избежать этсек болот, ошол боюнча мен сиздерге бир аз айтып, түшүндүрүп кеткенге аракет кыламын. Бүгүнкү основной тема жанагы үй бүлөдө чыккан претензиялар, конфликттер, ошол боюнча көбүрөөк айтып бергенге аракет кылам. 8 этапты разбирать этебиз. Жакшы угуп туруңуздар, балким өзүңүздөрдү табасыздар, ошол кайсы этапта турганыңыздарды. Себеби бул ошол түшүнбөсчүлүктөрдүн аркасынан бизде ажырашуу болот, мындай айтканда измена болуп калышы мүмкүн. Эгерде сурооңуздар болсо, жазып турсаңыздар болот. Өзүмдү тааныштырып кетсем, менин атым Жазгүл. Международный университет интегративная психологияны окуп бүтүргөнмүн. Дипломированный психолог. Андан кийин ошо үй бүлө боюнча дагы окуганмын. Себеби мен дагы аялмын, мен дагы ушул билимдерди жашоомо киргизип, мен дагы үй бүлө менен, күйөөм менен, балдарым менен мамилемди өзгөртүп, жакшыртып алдым да. Ошондуктан көрүп атам, то что ошол билимдер чындыгында иштегенинчи, чындыгында жардам бергенин билип, сезип туруп, вот сиздер менен дагы бөлүшүп, бактылуу үй бүлөдө дагы жашаса болот экен да. Биз жанагындай көбүнчө кыйналып, же болбосо мындай айтканда кээ биркилер абьюзивное состояние, семейный отношенияда турат, күйөөсү урса деле, ичсе деле, баардыгына чыдап келип, бул нерселер каяктан келип чыккан, эмне себептен мындай болот. Мунун баары бизден жана бала кезибизге все равно келип, ошол бала кезибизге бара берет экенбиз да. Азыр ушул эфирди эмнеден баштасам экен деп бүгүн кечке ойлонуп, эмнени издесең ошону табасың дегендей, Алла Таала мага вот живой пример кылып көрсөттү да, өзүмдүн балдарымданчы. Себеби вот чындыгында бизде баардык нерсе ушул бала кезибизден башталат экен. Биз деле бала болгонбуз да, туурабы? Биз дагы мындай айтканда бала кезибизде кичинекей бала болгонбуз. Кыздар, бүгүнкү тема айтып кеткенде үй бүлө бул бакыт деген. Бардыгыбыз эле бала болгонбуз, бардыгыбыз кичинекей кыз болгонбуз, кичинекей бала болгонбуз, мындай айтканда бизде дагы ата энебиз бар, өзүбүз ата эне болдук, 1ден, 3дөн, 4дөн, 5ден балдарыбыз бар, ар кимде мындай айтканда кээ биркилердин балким балдары жоктур. В общем, биз дагы мындай айтканда өзүбүздүн үй бүлөбүздөн чыктык дагы, андан кийин биз өзүбүз үй бүлө курдук да. Азыр эми мынтип карасаң, все равно ушул бала кезибизде кандай үй бүлөдө чоңойдук, ата энебиз бизге эмне бере алды, эмне бере албады, кантип чоңойдук, ошол нерселер биздин жашообузга таасирин бере берет экен да. Себеби мен дагы ушул психологияга келе электен алдым. Менде деле билим жок эле, канчалаган установкаларды, травмаларды балдарыма бергенмин, особенно чоң балама бергенмин да. Азыр акырындык менен ушул билим менен мен мындай айтканда акырындык менен ушул баламдын дагы жашоосун өзгөрткөнү аракет кылып атам да. Себеби ар бир үй бүлөдө проблема болот. Азыр Кудайга шүгүр менин үй бүлөмдө мындай айтканда жакшы проблемалар бар да. Себеби мен ушул балдарыма мындай айтканда фундамент койганы жатам да. Себеби эртең мына чоң балам уже 18ге толот, өзү турмуш курат, дайыма эле биз менен жашай бербейт да. Келин алам, кыз чыгарам деген сыяктуу. Чтобы жана айтабыз го, азыр эркектер эркектей болбой калды деп, эркектер мындай алсыз болуп калды деп аябай көп эркектерге претензия кылабыз. Менин деле 2 уулум бар, мен деле келин аламын, бирөөнүн кызыны мындай айтканда өзүмдүн үй бүлөмө алып келет, аны кабыл алышым керек, мындай айтканда 2 жаш бири менен түшүнүп, туура түшүнүп, мындай айтканда сонун жашоону алып кеткенге биз ата энелер жардам беришибиз керек да. Азыр мына көп Кыргызстанда аябай көп ажырашуу болуп атат. Эмне себептен? Себеби биринчиден бизде иерархиябыз бузулган да.
бул жерде мисалы жана уже баш кошкондон кийин, турмуш курганыңдан кийин бул жерде мына эркек менен аял бул өзүнчө бир мамлекет болду да. Бул мамлекетке мисалы өзүмдөн мисал кылсам, мисалы мен балам үйлөндү, мен келин алдым. Мен ушу балама мындай айтканда өзүнүн жашоосуну жашатпай эле, мен балама өзүмдүн каалаган нерсемди айта берсем, келиниме кирише берсем, мындай айтканда аларга жашаганды бербесем, алар мени келиним жакшы көрөбү? Мени келиним жакшы көрбөйт. Ушу кайненем тажатты, эмне жетпей жатат экен ушунга деген сыяктуу мага претензия жаратат. Же болбосо менин балам келиним менен мындай айтканда мамиле түзө албаган болсо, бири-бирине түшүнбөгөн болсо, балам мага келинимди жамандай берген болсо, мага ал келиним эч нерсе кылбаса деле, азыр эми мен жок эле нерсени сүйлөп атам да, просто мисал кылыпчы сиздер үчүн. Ушул нерседе мен эмне кылам? Мен балам мага жакын го, мен келинимди жаман көрөм да. Ушул келиним ушинтип атат экен, байкуш балам ушинтип жумушта жүрсө, аракет кылып атса, семьясыны багам деп көчөдө жүрсө, талада жүрсө, келиним акмак ушундай жасап атат экен деген сыяктуу, ал келин мага эч нерсе кылбаса деле, мен келинимди жаман көрөм да. Мен эмне кылам? Келиниме сүйлөймүн, балама болушуп жатып, мен мындай айтканда келиниме против боломун. Бул жерде бизде иерархия бузулуп атат да, кыздар. Менин балам, мисалы, азыр мен туура тарбия берген болсом, туура направление берген болсом, эмне кылат? Апа дейт, мен сизди жакшы көрөм, мен сизди аябай сыйлайм, мен сизди аябай урматтаймын, бирок сизден сураныч менин жашоомо киришпеңизчи деп айтса, мен ушуну жеңил кабыл алам да. Мен өзүмдөн кетип калбайм, ой, мен балам ушул аялды алып алып, аялдын көтүнө кирип алды деген сөздөр болот, кыздар. Себеби бул дагы менин жашоомдо өткөн да, мен өзүм бул нерседен өткөнмүн. Биздин жашообузда деле ушундай болгон. Мисалы, жанагы айылга, өзүм шаардан айылга турмушка чыкканда, үйдө келин болуп нан жасайсың, мындай айтканда үйдөгү тириликтерди айылда, тем более каякта ал убакта суу бар эле, башка жака барып, ушинтип сууларды алып келип, ташып, ушинтип тирилик кылат элек. Азыр эми Кудайга шүгүр, айылда дагы жашоо сонун. Мындай айтканда шаардыктар дагы анчалык жашабайт да, кээ бир жерлердечи. Мен эмне дедим, камыр жасаш керек, нан жабыш керек дегенде мен күйөөмө айттым, мен камыр жасап турайын, сиз мага суу алып келип бериңчи деп, мен күйөөмдү ушинтип жумшадым. Күйөөм челектерде сууду көтөрүп келип, кийин анан настроениясы жок, экинчи мага ушинтип айтпагын дейт да. Анан мен түшүнбөй эле жаш келинмин, эмне болду десем, апам мени урушту дейт да. Вот бизде бул дагы вот кыздар иерархиянын бузулганы да, себеби биз мындай айтканда келинди кул катары көрөбүз да. Жок, бул кул эмес, бул дагы бирөөнүн жакшы көрүп, чоңойткон, мындай айтканда баласы болот да. Ушуну биз өзүбүздүн балабыздай кабыл алып, биз эми мынабы азыр бирөөнү жаман деп айтып аткан жокмун. Ал поколение, ал убакытта ошондой болчу. Азыр эми көрүп атасыздар, заман өзгөрүп атат, Заман өзгөрүп атат дагы, мындай айтканда заманга жараша биз подстраиваться этип кете беришибиз керек да. Себеби бир жанагы историяны айтып берейин. Хадисте бир хан болгон экен, мындай айтканда бир шаарды управлять эткен экен да. Шаарды управлять этип, ал башчы болуп, андан кийин жанагы народ эли ошол жерде ушул ханды угат экен да. Бир күнү жанагындай душмандар келиптир дагы, ушул сууга мындай айтканда төгүптүр дагы. Ошол суудан ичкен баардык адамдар акылдан кете баштаптыр да. Хан болсо өзгөчө суу ичет экен, анын суу отдельно экен. Мындай айтканда анын эли акылдан азыптыр дагы, бирок хан ошол акылдан азган эмес экен да. Акылдан азбаган хан жанагы, булар эмне болуп атат, булар келесоо болуп атат го деген сыяктуу, ал өзүнүн жанагы акылдан азган эмес да деп ушинтип аракет кылса, аны эли такыр түшүнбөйт экен да. Андан кийин хан ойлонуп айтат экен, эгерде менин элим ушундай болсо, анда мен дагы акылымдан азышым керек экен деген сыяктуу. Биз дагы ушундай уже ал эски заман калды, мындай айтканда биз дагы ушинтип жаңы заманга подстраиваться этишибиз керек экен да. Биздин айлабыз жок, биз аны каалайбызбы, каалабайбызбы, айтор, чтобы ушул
уже мындай айтканда чоң ата чоң энелерибиздин уже кайнене кайнаталарыбыздын алардын мындай айтканда понятиясы башка да, түшүнүгү башка, а биздики уже башка, биздин балдарыбыздыкы совсем башка. Туурабы? Мисалы азыр кичинекей балдарыбыздын чек арасына таптакыр кире болбойт, кире албайбыз, ал өзүнүн ыясын ушундай отстаивать этет. А биз мисалы ошол жашта мурдубузду монтип арчый албай отурган убактыбыз эле. Айтор бул заман өзгөрүп атат, ушул заманга жараша биз подстраиваться этишибиз керек. И аялына жардам берүү бул мындай айтканда уят эмес, бул как эркек дагы аял дагы ответственный жоопкерчиликти мойнуна алып, эркек аял үчүн жоопкерчиликтүү болуп, аял бир аз алсызыраак болуп, амал көй болуп, аялы күйөөсүнө мындай айтканда ишенип, ушул эркек, ушул мени багуучу, ушул мени кам көрүүчү, эркек күчтүү деген сыяктуу биз ушуну кабыл алышыбыз керек да. Бирок тилекке каршы азыр мындай эмес. Себеби биз айтып атам го, аялдар көбүрөөк акча табат, аялдар бар жокто чыгып алган, кафеде, чайханада бар жокто аял болуп кетти, мурдагындай эмес эле. Вот көрдүңүздөрбү, заман өзгөрүп атат. Биз мындай айтканда эркектерге караганда биз күчтүү болуп кетип атабыз да. Эркектерибиз алсыз болуп кетип атат, бир чечимди чыгара албай жатат, бизди коргоочу боло албай жатат, бизди коргой албай жатат, же мындай айтканда же апасын дей албайт, же бизди дей албайт, же совсем эле өзү үчүн жооп бере албайт. Азыр тилекке каршы мындай эркектер ушундай болуп кетип атат деген бизде аябай көп ушундай претензиялар болуп атат кыздар. Бирок унутпайбыз, өзүбүздө деле балдар бар, туурабы? Өзүбүздүн деле уулдарыбыз бар, өзүбүздүн деле кыздарыбыз бар. Эртең бирөөсү аял алат, бирөөсү бирөөнүн үйүнө келин болуп барат деген сыяктуу. Эми элестетиңиз, биз эгерде өзүбүздү өзгөртүп, ушул билимдерди алып, иерархия, үй бүлөдөгү иерархия эмне экен дегенди билбесек, ушул балдарыбыздын жашоосуна киреше берген болсок, андан кийин өзүбүздүн правабызды качать этип эле келинди адам ордуда көрбөстөн, кайны сиңдилер, кайнэжелер, кайнагалар даже кээ бирки учурда киреше берген болсо, анда биздин балдарыбыз бактылуу болобу? Сөзсүз бактылуу болбойт. Аларды көрүп биз бактылуу болобузбу? Биздин жүрөгүбүз ооруйт. Не дай бог кызыбыз ыйлап келген болсо, же күйөө балабыз абьюзер болуп чыккан болсо, бул кайсы жактан келип чыгат? Бул баардык мына үй бүлөдөн чыгып атпайбы кыздар? Айтып атам го, биз деле качандыр кайсы бир жылы кичинекей кыз болгонбуз, кичинекей бала болгонбуз, ушинтип төрөлгөнбүз. Бизге аябай көп тыюулар салынган. Бул биздин мындай айтканда эмоцияларыбыз басылып калганда, үнүңдү өчүр, дошуң чыкпасын деген сыяктуу биздин эмоцияларыбыз ичибизге басылып, мисалы эркек абьюз эркектерди айтканда, бул эркек мындай айтканда эмоциясы басылып келди дагы, турмуш кургандан кийин, аял алгандан кийин, бирөөнүн кызын алгандан кийин, ал мындай айтканда апасына айта албады да. Апасы аны урду, аябай көп урду, аябай көп тыюу салды, аны адам ордуда көрбөдү, же болбосо такыр эле таштап кетти, балким аны чоң ата чоң энеси баккандыр. Ал бала мындай айтканда жек көрүү менен чоңойот да. Ушул жек көрүү менен чоңойот дагы, андан кийин ушул эмоцияларыны башкара албай калат да. Уже өзү турмуш кургандан кийин аялы бир нерсе деп, не дай бог бир туура эмес бир нерсе айтып койсо, же болбосо туура эмес карап койгон болсо деле, ал эмне кылат? Жанагы бала кезинде басылып келген эмоциялары как бомба сыяктуу атылат, аялына атырылат. Биз кыжырыбыз келгенде биз кимден алабыз? Биз эң алсыз адамдан алабыз, туурабы? Мисалы бизге бирөө күйөөбүз менен урушкан болсок, биз эмне кылабыз? Биз барабыз дагы балдарыбызды ушунчалык эзебиз, үнүңдү чыгарба, сен эле мага жетпей турат элең деген сыяктуу биз мындай айтканда ар бир инсан өзүдөн алсыз инсандан күчүнү чыгарат да. Эркек, мисалы абьюзер эркек дейбиз, эркектер бир чечимге келбейт, эркек эркектей болбой калды дейбиз. Бирок ушул нерсеге бала кезинде ушундай нерселер влиять этет экен. Көп учурда биз апаларыбыз өзүбүздүн балдарыбызды неосознанно ушундай жасап алат экенбиз да.
Себеби айтып атам, бул сөз кактан келип чыгып атат. Башта айтып кеткенде, эфирди эмнеден баштасам экен деп, өзүмдүн балдарым эфир баштала электен алдын бир аз урушуп кетти. Себеби мен жанагы чоң баламда аябай көп травмаларды бергенмин, аябай көп установкаларды бергенмин менин билим жоктугумдан. Айтып аткандай, азыр акырындык менен ушуну жолго салып жатам. Кудайга шүгүр, мага Алла Таалам ушул билимдерди берди. Эгерде мен ушул билимге келбесем, эртең ушул балам үйлөнөт дагы эмне кылат? Ал келинимде, мындай айтканда, абьюзивный отношения болот. Мисалы, ал бир эле менин келиним жабыркабайт ал учурда. Менин баламдын аркасынан. Менин неберелерим жабыркалайт. И это очень страшно. Мисалы, мен дагы ушундай абьюзивный отношенияда чоңойгонмун. Менин атам менен апам ушул бири-бири менен тил табыша албай, ушул билим жоктугудан мен деле ушундай семьяда чоңойгонмун. Менин мисалы ушундай нерсени балдарым көрбөсүн, мен ушул жашоомду өзүмө каалабаган үчүн мен жашоомду өзгөрткөнгө аракет кылдым. Бул жерде биз неосознанно ушул күйөөбүз менен урушуп, талашып, тартышып отуруп эле биз балдарыбызга дагы ушундай программаны өткөрүп берип койт экенбиз да, андан кийин эркектер ушундай деп отура берет экенбиз, но биз өзүбүз үлгү болуп ушул нерсени көрсөтүп койт экенбиз да. Азыр мынабы мисалы претензия, конфликттер үй бүлөдө эмне себептен жаралат? Мен сиздерге башта айттым, 8 нерсени айтып беремин. Мисалы, биринчи бул жанагы материалдык жактан, акча жок, же болбосо аял өзү көчөгө чыгып кетти, акча табам деп эркек үйдө отурат, же болбосо күйөөсү көп акча тапкан болсо, аялы көп акча иштетет, или наоборот. Мындай айтканда, акча маселеси материалдык жактан да, же болбосо күйөөсү такыр иштебейт, бир гана аялы аракет кылат. Караңыздар. Экинчиси бул жашоого көз караш. Кээ биркилердин жашоосу ушундай сонун болсо деле, бар жогу жайында болсо деле, эмне болот? Биз бөлүнүп жашагыбыз келет, мындай айтканда кайны журтка, эмелерге кызмат жасагыбыз келбейт да, тажатты ушул туугандары деген сыяктуу бөлүнүп жашагыбыз келет, же болбосо бирөөсү шаарда жашагысы келсе, бирөөсү айылда жашагысы келет деген сыяктуу. Бул жерде дагы мындай айтканда бири-бирине эркек менен аялдын ортосунда претензия жаралат да. Аял мен шаарда бөлүнүп жашайм десе, күйөөсү жок, мен ата-энемди таштап кетпейм деген болсо, бул жерде дагы көрдүңүздөрбү? Бири-бирине претензия, конфликт жаралып атат. Үчүнчүсү, бул жерде борьба за лидерство дейт, үйдө мен хозяин деген сыяктуучу, жанагы кээ бирки үйдө мындай айтканда үйдөгү бийликти талашуу. Тилекке каршы ушундай семьялар дагы бар. Эркек мен айткандай болот дейт, аял мен айткандай болот дейт. Мындай айтканда үйдө баланс жок. Бири-бирини түшүнүү жок. Мен чоң десе, жок, мен чоң деген сыяктуу. Бул жерде дагы түшүнбөсчүлүктөр жаралат. Андан кийин жанагы айтып кеткенде иерархия бузулганда бизде туугандар, бизде именно менталитетибиз ушундай экен, көбүнчө туугандар киришет, бизге жашоону үйрөтөт, кантип жашаганды үйрөтөт, эмне кылышыбыз керек экенин үйрөтөт. Айтор как будто ал өзү келинини төрөгөндөй, же болбосо ушул күйөө баласын төрөгөндөй, или наоборот, мындай айтканда тууган жактан киришкенде дагы ушундай, мисалы, мен вроде бы бар жокто сонун эле жасап атам өзүм үчүн, но менин кайненеме бул нерсе жакпай жатат. Кайненем киришкен болсо, мен жакшы көрбөйм да кайненемди. Вот как бы ушунун аркасынан дагы конфликт жаралат. Кээ бирки туугандар бар, давление берет, мен айтканым айткан, дегеним деген болот деген сыяктуу. Ушул мындай айтканда келин жактанбы, эркек жактанбы, мындай айтканда үй бүлөгө давление берген дагы аябай көп Кыргызстанда. Именно бизде негедир менталитет ушундай экен, себеби жанагы эски программада, эски нерседе калып кеткен. Вот ушул нерсени биздин гана колубуздан келет. Эгерде бизде ушул билимдер болгон болсо, эгерде биз ушуну түшүнүп жеткен болсок, биз уже кайненелерибизди, мындай айтканда старший поколенияны биз тарбиялагандын вообще
кереги жок. Биз аларды өзгөртө албайбыз, биз аларды төрөбөдүк. Биз болгону өзүбүздүн балдарыбызды биринчи өзүбүздү өзгөртүп туруп, балдарыбызга үлгү болуп туруп, андан кийин гана дальше монтип туруп, как мурас катары бизде азыр ушинтип эле келатат го, из поколения в поколение, как мурас катары эле берилген сыяктуу биз деле ушул жакшы нерсени, жакшы адаттарды киргизип, биз дагы ушинтип өткөрүп беришибиз керек да. Аны биз гана өзгөртө алабыз через өзүбүздүн балдарыбыздын аркылуу. Бешинчиси бул жанагындай кызгануу, измена, бири-бириге ишенбөө, бири-бирине сыйлабоо, бири-бирине урматтабоо, же болбосо жанагы постель боюнча айтканда деле, эгерде төшөктө толук кандуу жана кумарланууда толук канбаган болсо, көбүнчө эркектер аялга чыдап жүрө берет. Эркектер мындай удовольствие жакшы албаган болсо, ал эмне кылат? Ал уже башка жактан издей баштайт. И вот кыздар, караңыздар, мынабы кызгануу, измена, ишенбөө, бул мындай айтканда адамдын сүйүүсүн өлтүрөт. Эгерде измена болгон болсо, биз ал адамды уже мындай айтканда жек көрүп баштайбыз. Эгерде бизге ишенбеген болсо, биз уже мындай айтканда сүйүүбүз, ушул адамга болгон сүйүп, күйүп, отубуз жанып тийген адамга, эгерде ушул измена, жанагы кызгануу, ушундай ишенбешчилик болгон болсо, биздин сүйүүбүз өчүп бара берет. Анан мына мисалы кызганган адамдар, кээ бирки адамдар аябай катуу кызганат. Бул жерде экөө тең жабыркайт да. Кызганган адам дагы жабыркайт, кызганып аткан адам дагы жабыркайт да. Мындай айтканда, мисалы мени күйөөм кызганып аткан болсо, ал дагы кыйналат, мен дагы кыйналам. Күйөөм эмне себептен кыйналат? Себеби ал өзүнүн эмоциясын башкара албайт да. А мен эмне себептен кыйналам? Жана күйөөмдүн мага болгон давлениясынан кыйналам да. Вот көрдүңүздөрбү, бул жерде эки тарапка тең кыйын болот да. Кээ бирки инсандар мисалы изменаны бул как норма эле катары көрөт. Жана бизде мурда айтат эле го чоң энелерибиз, ат айланып казыгын кайра таап келет, сабыр кыл, бардын эле ушундай болгон, биз деле ушинтип жашаганбыз деген сыяктуу. Муну как норма катары, мына чоң энем жашады го, апам жашап атат го, же болбосо мына жашап атат го деген сыяктуу, буну как норма эле катары кабыл алат. Кээ бирки аялдарга же болбосо эркектерге бирөө менен флирт кылып койсо деле, бир аз мынтип флиртовать этип койсо эле, уже бул адамга как измена сыяктуу кабыл алат да. Ушундай, мисалы мен деле ушундай элем. Бирөөгө флиртовать этип койсо же бирөөгө жакшы сүйлөп койгон болсо, мен деле ушундай кабыл алат элем да. Потому что бул мен үчүн как бы күйөөбүз биз үчүн эң жакын адам, как биз аларды как кудай сыяктуу көрүп алат экенбиз да, как өзүбүздүн мындай айтканда собственностьбыз кабыл алып алат экенбиз да. Бир гана мага сүйлөш керек, бир гана мени караш керек, бир гана мени деш керек деген сыяктуу, менден башка эч ким болбош керек деген сыяктуу. Мисалы бирөөгө жакшы флиртовать этип, жакшы сүйлөп эме кылып койгон болсо, мен үчүн бул как ал күйөө мага чыкканчылык жасаган сыяктуу болгон да. Так. Кийин 6-чысы бул үй бүлөлүк милдеттер. Кээ бирки учурда мына айтып кеттим го, жанагы мисалы мен камыр жасап атканда мага суу алып келбериңизчи, мен камыр жасагача деп күйөөмдү жөнөтүп, ал макул болуп алып кеп берди. Андан кийин кайненемден сөз укту, сен эмнеге экинчи ушундай кылганыңды көрбөйүн, сен мени уят кылып атасың деп. Бүгүн даже жана Чубак ажынын сүйлөгөнүн уктум, рахматылла. Аябай сонун киши эле. Үйлөнүп үйүнө баргандан кийин жанагы аялынын балдарын ползункаларыны жууп ушинтип эме кылган экен. Мындай айтканда аялына жардам берип турат. Ушул ползункаларыны көчөгө жайып атса, апасы айтыптыр да, сен мени уят кылып атасың, өлүп канаңды көрбөйүн, тур нары, мени уят кылбастан деп апасы ушинтип сүйлөсө, жана Чубак ажы рахматылла чочуп кетиптир да, эмне болду деп. Апам эмне болду десе, уят кылбай бар, кир наракка, эмне буларды жайып атасың деп баласын урушкан экен да. Ушул Чубак ажы айтып атпайбы? Көрсө бизде уят экен депчи,
Мунун уяты жок. Себеби мисалы биз же дин менен мынтип толук жашап кетпейбиз, же динди придерживаться этпейбиз да. Себеби ал жерде дагы өзүбүзгө керектүү нерсени алганбыз да. А эгерде биз вот чындыгында дин жактан жашаган болсок, даже пайгамбарлар өзүнүн аялына жардам берген, өзүнүн аялына кам көргөн, бизди жөндөн жөн эле Алла Таала эркектин кыйшык кабыргасынан жасаган жок да, эркек бизди абайласын деген сыяктуу, биз аялзат назикпиз деген сыяктуу бизди эркектин мындай айтканда кыйшык кабыргасынан жасаган, бизди түздөсө болбойт да. Эгерде бизди түздөгөн болсо, анда сындырып алат да. Аялды өзгөртө албайсың. Аялды эч ким өзгөртө албайт, пока аны өзү кааламайынча. Биз качан гана өзүбүз каалаганда ошондо гана өзгөрөбүз да. А так ага чейин вообще өзгөрбөйбүз да. Өзгөртөм деп мындай айтканда эч ким өзгөртө албайт да. Ал жерде өзүбүздүн гана желаниябыз болуш керек да. Ошондуктан бул үй бүлөлүк милдеттерди, распределение обязанностей в доме, мисалы азыр Кудайга шүгүр жашоо ушунчалык жеңил болуп калды. Кээ биркилер отдельно жашайт. Все равно аял кишиге мындай айтканда кыйын да. Балдары үчүн вот жанагы материалдык кыйынчылыктарда кээ бирки учурда аял жумушка чыгып кеткен, ал кечке жумушка барып чыгып иштеп ушинтип чарчап келет дагы. Ал биринчи сменени бүтүрүп келет. Экинчи сменге келип туруп өзүнүн үй бүлөсүндө жумушчу болот. Туурабы? Потому что биз үйдө жөн отурбайбыз да, биз идиш аяк жуабыз, тамак жасайбыз, кирди колдо жуубасак деле аны бардыгын сортировкалап стиральный машинкага салабыз. Мындай айтканда үйдүн бытыны, балдардын сабагыны же болбосо ар кимде ар кандай ситуация. Биз уже экинчи жумушка, мындай айтканда, экинчи жумушубузду баштап атабыз да. Биринчи жумушту аткарып келдик, эми үйдөгү жумуштар болуп атат. Эгерде биз ушул мына үй бүлөлүк жанагы ушул обязанностьты распределять этип алып алсак, бизге өзүбүзгө кыйын болуп калат да. Эмне себептен аял жанагы депрессияга түшүп кетет? Айтам го, өзү депрессиянын өзү жок, просто аял чарчаган. Ал просто эс алыш керек да. Эгерде аял убагында эс алган болсо, депрессиянын өзү жок да. Потому что биз ушул убагында дем албаганыбызда, убагында уктабаганыбызда, мындай орустарды карасаң, алар даже ити менен эрте менен туруп алар менен мындай айтканда гулять этишет да. А бизде андай возможность жок да. Бизди как жанагы биз как кул сыяктуубуз да. Келин милдеттүү деген сыяктуучу. Мисалы Кыргызстанда черный касса ойнойт, тууган отуруш, теги бул, мындай айтканда чоң апаларыбыз азыр үйдө отурбайт да. Эмнегедир келин үйдө отуруш керек да. Хотя бы ушул келинге возможность берип, бир айда бир ушундай көчөгө чыгып, мындай айтканда достору менен отуруп, аялга ушул бир айда бир отурган нерсе деле жетет да. Моундай жетишерлүү болот. Ал энергияны алып, ушундай күч кубат алып, ал үй бүлөнү жөн эле гүлдөтүп салат да. А бизге андай возможность берилбейт. Бизде мындай айтканда аны кылса болбойт, муну кылса болбойт, келин андай болбош керек, келин мындай болбош керек. Көрдүңүздөр, бул иерархиянын бузулганы. Бизге мындай күйөөбүз кожайын болбой эле, бизге тууган урук, кошуна коло же болбосо дагы башка бирөөлөр бизге мындай айтканда хозяин боло берет да. Хотя биздин хозяиныбыз мындай айтканда күйөөбүз. Биринчи Алла Таала, андан кийин күйөөбүз. Вот ошол жерде биз мындай айтканда үй бүлөлүк жумуштарды туура распределять этип алсак, күйөөбүзгө мисалы балдарды школдон алып келсе деле бизге жардам болот. Мисалы тамак жасадың, күйөөң жанагы столовый принадлежностьтерди, кашык же болбосо нан, пан, ошого окшогон нерселерди столду мындай айтканда дасторконду салып ушуну аракетини жасай берсе, бул деле биз үчүн жеңилдик болот. Ага биздин күчүбүз кетпейт, ага мындай айтканда лишний баспайбыз да. Себеби биз бир гана өзүбүздүн курсагыбызды тойгозуп аткан жокпуз го, биз балдарыбыздын курсагын тойгозуп атабыз, күйөөбүздүн курсагын тойгозуп атабыз. Айтор ушул үй бүлөлүк быт. Вот караңыздар, биз мындай айтканда
экинчи жумушубузду дагы ушул бар жокту жасап, кечинде бар жокту идиш аякты жууп тазалап жаткандан кийин бизде уже аялда үчүнчү жумуш башталат. Бул аял өзүнүн милдетин аткаруу, күйөөсүнүн алдыда милдетин аткаруу. Бул деле жумуш го. Эми элестетиңиз, сиз эртең менен туруп, жумушка барып келип, өзүңүздүн жумушуңузду бүтүрүп келдиңиз. Кеч үйгө келгениңизде, жумуштан келгенде экинчи жумушуңузду бүтүрдүңүз. Сиз уже мындай айтканда үчүнчү жумушуңузду бүтүргөнгө сиз мындай айтканда милдеттүүсүз да. Себеби эркекти ыраазы кылыш керек. Туурабы? И вот элестетиңиздер, каякта энергия калат. Каякта ушул нерсе болот. Каякта мындай күйөө калаган нерсе болот. Ал аялды уже мындай айтканда согун уже ичи бүттү, сыгы бүттү дагы, мындай айтканда пустой эле мына денеси калды да. Эптеп эле ушу диванга жатсам экен, уктасам деген сыяктуу. Биз уже мындай чарчандый болуп туруп, же аны күйөөбүзгө айта албайбыз, же мындай айтканда ал бизди түшүнбөйт, себеби биз аны айтпайбыз. Өзүбүз жасап жүрүп үйрөтүп койгонбуз, үйрөнүп калганбыз. Мен деп туруп жасай беребиз, себеби ушул нерсени көрүп келгенбиз. Көрдүңүздөрбү? Бул нерсе каяктан чыгып атат? Себеби биздин апаларыбыз, чоң апаларыбыз ушинтип жашап келген. Биз деле ушинтип жашап келатабыз да. А биздин балдар азыр мынтип жашагысы келбейт. Азыр балдар мына именно биздин балдар өзүбүздү мына чоң апаларыбызды, өзүбүздү, апаларыбызды, өзүбүздү, андан кийин өзүбүздүн балдарыбызды эле мына 3 поколенияны эле салыштырганда көрдүңүздөрбү, кандай айырма болуп атат. Азыркы балдар комфортты жакшы көрөт. И вот ошондуктан биз уже жанагы эскиден арылып туруп, андан уже чыгыш керек. Ал уже биз үчүн некомфортно. Бул уже мындай айтканда эскирип калган программа да. Биз аны каалайбызбы, биз аны каалабайбызбы? Бул уже эскирген проблема. Проблема эмес, мындай программа. Биз уже айласы жок жаңы программага киришибиз керек. Себеби биздин уже балдарыбыз үйлөнгөндө уже Аллах билет эмне болгонун. И биз ушул жашоого подстраиваться этип жашашыбыз керек да. Жетинчи нерсе бул сүйүүнүн тилдерини билүү деген. Бул кийин вот даже кыздар көрдүңүздөр, ушул билимге келип мен оказывается сүйүүнүн тилдери бар экенин ушуну билдим. Буну отдельная тема, буну кийин башка сабакта айтып бергенге аракет кыламын. 8-нчи бул жаман адаттар. Бул кандай адаттар? Кээ семьяда жана игромандар бар, наркомандар бар, ичкендер бар. Бул жанагы тилекке каршы дагы ушундай семьялар дагы бар. Ушул нерсеге чыдап келип жашаган аялдар дагы бар. Ушуну көргөн балдар дагы бар. Вот көрдүңүздөрбү? Мындай айтканда айланып, тегеренип, все равно ушул үй бүлө, айтып атамбы, биз өзүбүз бала болгонбуз. Эми өзүбүз ата эне болдук. Вот баары нерсе үй бүлөдөн башталат экен да. Баардык фундамент уже ушул моментте курулуп калат экен да. Эми элестетиңиз, жанагы күйөөсү игроман болсо, же болбосо ичкен болсо, же болбосо наркоман болгон болсо, ал атаны бала эркек сыяктуу көрөбү? Же болбосо кыз, эркек, ушундай эркек күчтүү деп көрөбү? Ал эркек дегенде жек көрөт аны. Эркек дегенде уже мындай алсыз, мындай айтканда эң жаман мусор, таштанды мусорду көргөндөй көрөт да. Себеби бала кезинде ушул нерсени көрүп чоңоюп келатат. Ал бала спасатель болот, баардыгыбыз куткарганды жакшы көрөбүз, баардыгыбыз мындай адамдын көңүлүн алганга аракет кылабыз. Эмне себептен? Себеби ушул кичинекей бала ушул үй бүлөдө эптеп чоңоюш керек. Ал өлүп калбай ушул семьядан чоңоюп чыгыш керек. Бул жерде кимге нагрузка келет? Дагы деле аял өзүдө тартып кетет. Какой-то 1% эле эркектер, мисалы, аялдар ичип кеткен болсо, наркоман болуп кетсе, же болбосо игроман болуп кеткен болсо, эркек балким какой-то 1%,
100дөн какой-то 1% аны карашы мүмкүн. Кой ушул аялым эле мага ушунча бала төрөп берди эле деши мүмкүн. Но көп эмне кылат деп туруп таштап кетет. Бул жерде вот көрдүңүздөр, бала, мындай айтканда, бала болбой, ал уже ошол моментте чоңоюш керек. Себеби анын бир туугандары бар, аны караш керек. Же болбосо жанагындай атасы ушундай ичкен наркоман, игроман болгон болсо, бул жерде жанагы апага бала жардам берем деп туруп, ушуну менен мындай программа болуп калат да. Ал өзү уже семья курду. Өзүнүн семьясы бар, 4-5 баласы бар. Ал дагы деле ушул апасыны куткарып жүрөт да. Ал дагы деле ушул семьядан өзүнүн ошол жанагы бала болуп өскөн үй бүлөсүнөн чыга албай эле дагы деле ошол жакта, ою ошол жакта. Ушундай аялдардын дагы энергиясы жок, калоосу жок. Эмне себептен? Себеби ал жанагы ошол жакта калып кеткен. Же болбосо ажырашып кеткенде, ата-эне ажырашканда жанагы балдар же бир ата-эне менен калып кетет. Мисалы, апасы кыз болсо, апасы кызы менен калып кетсе, бул однополые родители, жанагындай экөө тең аял болуп атпайбы, экөө тең кыз болуп атпайбы? Вот бул жерде мындай айтканда апасыны как күчтүү сыяктуу көрөт да кыз балачы. Себеби апасы ата дагы болуп атат, апа дагы болуп атат да. Вот көрдүңүздөрбү, бул жерде дагы ушундай кыздар уже мындай айтканда эркек дегенде түшүнүү, эркек деген түшүнүү бизде кыздар биринчи атабыз. Себеби биздин биринчи эркегибиз бул биздин аталарыбыз. Андан кийин гана башка бирөөлөр, бир туугандарыбыз, жолдошторубуз. Вот элестетиңиздер кыздар, сиздерде вот эркек жаман деген программа отурса, түп тамырыңыздарда эркек жаман, эркек алсыз деген программа отурган болсо, сиздер неосознанно ушундай эркекти тартып келе бересиздер да. Сиздерге себеби далил болуш керек да. Мен билгемин, эркектер бардыгы жаман деген сыяктуу. Вот ушундай кыздар экинчи турмушудан ажырап, үчүнчү турмушудан ажырап, дагы деле ушундай андан бетер хуже эркекке турмушка чыгып атат. Эмне себептен? Себеби алардын түпкү аң сезиминде жанагы эркектин жаман көргөн нерсеси ушул ага далил болуш үчүн ал неосознанно ушундай эркектерди тартып атат да. Вот ошондуктан биз мына айтып, все равно ушул бала кезибизге кайтып келе берет экенбиз да. Биз мындай бирөөнү күнөөлөп, эме кылбастан, жоопкерчиликти өзүбүзгө алып туруп, андан кийин аракет кылсак, ошондо жакшы болот экен да. Бул мисалы ушул кризистерден, претензиялардан, ушул конфликттерден кантип чыгабыз кыздар? Биз биринчи мындай сүйлөп үйрөнүшүбүз керек экен да. Оозубуз менен сүйлөп жеткирип үйрөнүшүбүз керек экен да. Биз качан гана, мисалы, вот кандай, мына балабызга бир жолу айттык. Жакшы айттык. Балам мисалы тамак жеп бүттү, дасторконду жыйнабай эле туруп кетти. Балам, дасторконду жыйнап койчу десе, ал унчукпады. Хорошо деди, жасабады. Экинчи жолу айттык. Балам, дасторконду жыйнабайсыңбы? Мына дагы деле жыйнабапсың го 1 сааттан кийин, деп айттык. Ал дагы деле хорошо деди, дагы жыйнабады. Андан кийин биз 3-4 жолу айтабыз дагы, кийин акырда эмне кылабыз? Биз бакырабыз, Мен сага эмне дедим? Мына ушунча саат болду, дагы деле отурасыңбы? Жыйнабайсыңбы? Эмне кылып атасың? Деп биз балдарыбызга кыйкыра баштайбыз, туурабы? Ошол моментте эмне болот? Балабыз чочуп кетет дагы. Не бакырып атасыз мага? Нормально айтсаңыз болот го, дейби? Туурабы, кыздар?
Потому что биз бир айттык, эки айттык, ал түшүнбөдү. Биз качан бакырганда гана, добушубузду көтөргөндө гана ал чочуду дагы, чочуп туруп эле не бакырасың деп аткан сыяктуу. Эми элестетиңиз, вот чоң эле адам, киши, ал үй бүлө курду, аялы ушинтип бакырган болсо, ал келип туруп не кылат? Ал келип туруп ушу муш менен монтип туруп салат. Сен не бакырып атасың мага? Не тилиң чыгып калдыбы? Деген сыяктуу. Туурабы, ушундай нерсени көргөнсүзбү? Мен ага жөн эле сүйлөп койдум эле, ал мени келип жөн эле сабап салды деген историяларды угабызбы? Вот ушул жактан чыгат, кыздар. Вот көрдүңүздөрбү, биз мына ушул все равно вот кантип айланбайлы, баары бир ушул мынабы детско-родительский отношения. Ата эне менен болгон мамилеге айланып тегеренип келатабыз. Эми мисалы, бул жерде жанагы талаш тартыштын дагы жакшы жагы бар, Кандай жакшы жагы бар? Мен сиздерге азыр 4 эмесин айтып берейин. Биринчи, биз жанагындай урушканда эмне кылабыз? Эмоцияга берилебиз дагы, ичибизде бардык сактап жүргөн нерсебизди ушундай кылып туруп автомат кылып чыгарып бардыгын айтып беребиз, Сен керек болсо ушундайсың, сен керек болсо мындайсың, сенин апаң мындай, сенин атаң мындай, сенин тиги бу ичибизде мындай айтканда айта албай жүргөн нерселерди бардыгын айтып салабыз да, ох деп жеңилдейбиз. Бирок бул жерде бизде күнөөлүү сезим болот кийин. Экинчиси, вот бар жокто айтып алгандан кийин бизде жеңилдик болобу? Биз ох деп туруп наслаждение алабызбы? Үчүнчү бул биз мындай айтканда чек арабызды коргойбуз, өзүбүздү ушинтип урушуп, сүйлөп алганда биз өзүбүздү коргоп атабыз. Ошондуктан ар бир үй бүлөдө уруш, талаш, тартыш, түшүнбөчүлүктөр жарала берет. Бул норма, себеби бул жашоо. Жашоо мындай дайыма эле плюс болуп кете бербейт, дайыма эле ап-апак болуп кете бербейт. Бир аз ак болот, бир аз кара болот. Айтор биз ушул нерсеге туруктуу болушубуз керек да. Бизде бул үчүн билим болушубуз керек. Бул үчүн биз өзүбүзгө жаңы адаттарды киргизишибиз керек. Жана айтып жатам го, биз мына заман бап болушубуз керек да, заманга жараша болушубуз керек деп атпаймынбы? Эми биздин жанагы чоң апаларыбыздын, энелерибиздин булар эски программасына биз акырындык менен түртүп, эми биз жаңы адаттарды киргизишибиз керек да. Мисалы, кантип киргизебиз? Ушул талаш тартыш башталганда, уже претензия башталганда, мисалы мен өзүмдөн айтып берейин, жанагы биз Россияда жашайбыз, былтыр бекен, в общем, эмеге ушул Россияга кайненем келди. Мен жумушка барам, ошол убакта жумушка барып, жана биринчи жумушумду бүтүрүп келип, андан кийин экинчи жумушумду баштаганда, бизде эмне кылат? Бардыгы наблюдатель болуп, биз келин кулда, бар жокту келин жасаш керек. Калганы кыймылдабай отуруш керек да. Эгерде кыймылдаган болсо күнөө болот биздечи. Анан в общем, алдагы мисалы бул биз Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жасайбыз. Мен мисалы вот кайненеме ушунчалык аракет жасайм, көңүлүн алганга аракет жасайм, тамактарын бышырып берем, кирин жууп берем. Буну биз Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жасайбыз. Буну биз жана милдет катары деле көрбөйбүз. Бул биздин тарбиябыз, туурабы?
кайненем в общем эмне деген күйөөмө бир нерсе деп айтыптыр, мен жөнүндө претензия айтыптыр, эмне деп айткан себебим мен мисалы кайненем менен жана бар жогуну даярдап эме кылып берем, но мен отуруп ушинтип сүйлөшкөндө сүйлөшөбүз, но дайыма эле 24 саат мен үйдө болгон болсом, мен кайненем менен мынтип деп туруп сүйлөшүп отурганга мен милдеттүү эмесмин да, себеби мен уже жанагы өзүм өзгөрүп атам, билимдерди алып атам, сабактарым бар, тапшырмаларымды аткарышым керек, китеп окушум керек деген сыяктуу менин өзүмдүн дагы өзүмө жараша жумушум бар. И ошол кийин анан китеп окуп отурсам, күйөөм апасы менен көчөгө айланып келдик, кайненем жалып кылган окшойт, нелерди айтканын билбейм. Китеп окуп отурсам, күйөөм мага претензия айта баштады. Мага эмес, мага тийгизип, бизде ушундай го, кагазга ороп туруп сен жака таш ата берет. Жанымда кыздарым отурат, анан кызым айтат, силер эмне дейт үйдө отуруп алып, мен апамды капа кылып, тиги бу деп сүйлөп атат. Мен аны уктум. Вот мына азыр бул биринчи адат. Бизге претензия баштаганда кыздар биз ошол моментте эмоцияга алдырбастан, өзүбүздү та деп кошулуп бакырып урушпастан, биз өзүбүзгө ошол моментте стоп деп туруп, өзүбүзгө стоп дешибиз керек дагы. Давай ушул нерсени биз, мындай айтканда, ушул урушканга өзүңүздөргө бир башка убакыт бөлүңүздөр. Ошол моментте стоп деп туруп, давай ошол урушту же болбосо прям күйөөңүздөргө айтып туруп, стоп, токто. Азыр мен ушуну кылып атам. Ушуну жасап бүтөйүн, мен мисалы 15-20 мүнөттөн кийин бошойм. Же болбосо давай ушул нерсени эртең сүйлөшөлү, үйдө эч ким жок болгондо. Же болбосо көчөгө чыгып сүйлөшөлү, эч ким жок жерде биз экөөбүз болойлу, бизден башка бул нерсени эч ким укпасын деген сыяктуу. Түшүнүп атасыздарбы? Атайын ушул урушууга өзүңүздөргө убакыт бөлүңүздөр. Именно ушул конфликтти жагуу үчүн. Бул дагы аябай маанилүү. Мен жана китеп окуп отуруп, мындай айтканда көңүл бурбадым. Хорошо дедим, мен сени түшүндүм деп өзүм айттым, ичимде айттым. Стоп дедим, өзүмдү бастым. Хотя мага бул история неприятна. Мен колумдан келишинче аракет жасап атам. Кийин ушуну менен жана күйөөм сүйлөдү, кирди чыкты, сүйлөдү, ушуну менен калды. Эртеси күнү кайненем бир жака кетти, анан мен балдар уктап атат, анан мен айттым, жан, кече эмне деп аттыңыз эле, кең эми сүйлөшөйлү. Десем, эмне дедим дейт да. Ким энемди капа кылып аттыр, эмне кылыппыз биз? Айтыңчы, эмне болду? Десем, анан күйөөм уже жанагы жок, эч нерсе болгон жок, баары жакшы эле деп туруп, не, давай эми сүйлөшөбүз дедим да. Эми сүйлөшөйлү дедим, вот эми айтың, эми претензияңызды эми айтың, мен сизди укканга даярмын. Деп туруп, вот көрдүңүздөрбү? Ушинтип биз убакытты табып, ушул урушканга, претензияны бири-бирибизге айтканга, бири-бирибизди укканга, мындай айтканда, бири-бирибизди укканга убакыт, отдельно убакыт бөлүшүбүз керек да. Балдарыбыздын алдыда урушпайлы кыздар эч качан. Себеби биз үлгү болуп атпайбызбы? Ошол мисалы күйөөбүздүн эмоциясы кайнап жатканда биз бир сөз сүйлөп коелу, ал как бомба сыяктуу атырылат дагы, андан кийин чоң жана кичинекей нерседен чоң нерсе чыгып кетет го. Ушундай болот да. Ошондуктан биз манагы адаттарды, ушундай адаттарды киргизишибиз керек да. Ошондо жанагы убакыт бөлүп, мисалы азыр давай 15 мүнөттөн кийин сүйлөшөлү, же 20 мүнөттөн кийин сүйлөшөлү, же болбосо эртең сүйлөшөлү деп туруп, ушул убакытты тактап туруп, каерде урушасыздар, каерде сүйлөшөсүздөр, ушуну тактап алып туруп, андан кийин ошол моментте өзүңүздөргө уруксат бериңиздер, баардыгын айткангачы. Экинчи адатыбыз, вот ошо айтып кеткендей, бул жерде бир гана экөөбүз болушубуз керек да. Сиз жана күйөөңүз болуш керек. Андан башка эч кандай свидетельдердин кереги жок. Кээ биркилер атасыны, апасыны, мындай айтканда бирөөлөрдү чакырып келет, мына менин аялым ушинтип атат, же болбосо тууганын айтып, же болбосо кээ бир эркектер бар.
Мисалы биз деле мурда өзүмдүн күйөөмдү айткан болсом, мен деле күйөөм мурда урушкан болсо, бул өзгөрбөйт, бул эч качан адам болбойт деп жана эркек башы менен ушинтип сүйлөсө аябай күлгүм келет эле да. Эми мен түшүнөм, аял киши болду, мен муну менен жашабайм, тажадым деген сыяктуу ушундай аял киши претензия кылса мындай жарашат да, себеби ал аял дейсиң да. Можно деген сыяктуучу, себеби ал эмоцияга берилип атат деп ойлойсуң да. Но эркек ушинтип айткан болсо, апасына ушинтип жалоп кылган болсо, мындай аябай күлкүм келет экен да. Ошондуктан бул жерде бир гана экөөңүздөр болушуңуздар керек. Кээ биркилер жана балдарды коюп алат, ортосуга барып атаң айтчы, апаң айтчы, жакшына болсун, тиги бу деген сыяктуу балдарды кошуп алат. Жок, бул жерде эч кимди кошпойбуз, себеби биз экөөбүз баш коштук. Биз баш кошкондо биздин балдарыбыз жок эле. Ошондуктан биз экөөбүз давай экөөбүз чечебиз. Без посторонних, без свидетелей деген сыяктуу. Вот давай айт, эмне сага жакпай жатат? Кайсы мен өзүм жакпай жатат? Деген сыяктуу ушундай отуруп, оозубуз менен жеткиргенге аракет кылышыбыз керек да. Андан кийин кыздар, мисалы, үйдөн чыгып жатканда эч качан урушпаңыздар. Бир жака чыгып кетип атканда же болбосо күйөөңүз бир жака кетип атканда же болбосо сиз бир жака кетип атканыңызда, ушундай мен деле бул ситуациялардан өткөнмүн, кыздар. Мисалы, бир жака барыш мен үчүн мындай айтканда трагедия эле да, конец света болот эле. Биз экөөбүз ошол моментте прямо ажырашып, мен ошол жака кетсем, мен экинчи келбей турган болуп ушинтип барышым, ушундай уруш менен барат элек да. Бул дагы мындай айтканда аябай жаман нерсе. Тоже бул нерсе ошол биздин билим жоктугунан ушундай ситуациялар болот экен да. Вот мисалы үйдө отурабыз деп айттым го, жана подружкаларың менен, классташтарың менен, группалаштарың менен бир жака барып келейин десең эле, анын эри жок да, сен ошон үчүн барасың да, тиги бу деп, хотя анын эри болсо деле, мындай айтканда жөнөткүсү келбей эле, биз просто ошол моментте туура суранганды, өзүбүзгө мындай уверенностьбуз жок болгон үчүн бизге ушундай басымдар салына берет экен да. Эгерде биз жок, мен жаным, мен ушуну каалап атам, мен барам деп туруп өзүбүзгө уверенный болсок, ошондо хорошо, бара бер дейт экен да. А биз өзүбүздү сыйлабай эле, бара берейинби, барайына деп туруп ушундай жана атасыдан сурангандай ушундай эме кылган болсок, отношения кылсак, ал дагы утур дейт экен да. Эч жака барбайсың деп. Ошондуктан биз жана үйдөн чыгып жатканда эч качан урушпаганга аракет кылыңыздар, заранее договаривайтесь. Ошо убакыт бөлүңүздөр, сүйлөшүңүздөр, ооз менен айтып жеткиргенге аракет кылыңыздар. Барбайсың десе, эмнеге барбайм? Просто мага себебин айтчы, мен эмнеге ошол жака барбашым керек деген сыяктуу адекватный, спокойный состоянияда, эмоцияга берилбей, меге барбайм, барам дедим, барам дебестен, ошентип мындай айтканда оюбузду туура жеткирип, анын да оюну укканга аракет кылып, ушуга мындай айтканда бир эмеге компромисске келишибиз керек да, кыздар. Урушту да маанисиз баштабоо. Ушундай пелибиз дагы бар, өзүбүз дагы иногда отуруп алып тилейбиз. Отуруп, зеригип отурган сыяктуу, эмнени баштасам экен, эмнени чукуласам экен деген сыяктуу. Вот, жөндөн жөн эле маанисиз эле уруша берген дагы, жанагы мурда айтат эле го, урушкан үйдөн бараке качат депчи. Үйдө уруш болгон болсо 40 күн ошол жерге жанагындай бараке келбейт деген сыяктуу. Бизге чоң поколениябыз, тайнелерибиз, апаларыбыз, чоң апаларыбыз ушинтип айтат эле го. Ошондуктан вот маанисиз эле урушпаңыздар да. Кантип биз мисалы баштайбыз, маанисиз баштаганда, сен мени сүйбөйсүң деп претензия кылабыз. Же болбосо как мен өзүм жалгыз сезип атам. Биз ошо өзүбүздү жалгыз сезгенде гана, өзүбүздү как будто ошол сүйүүнү албаганда, мындай айтканда өзүбүздү таштанды сезебиз дагы. Ошол моментте бизде мындай айтканда ичибизде бир нерсе кайнайт да. Ушул нерсе бизге тынчтык бербейт да. Биз ушундай кайнап аткан нерсени бир нерсе деп туруп айтып, ушуну мындай айтканда ушуну менен урушушубуз керек да.
мисалы жанагы вот, например, мени сүйбөйсүн дебестен, мени сүйбөйсүн да, сен ошон үчүн мени тоготпойсуң да, же болбосо тиги бу дебестен, вот жаным, мен өзүмдү жалгыз сезип атам да, вот качан экөөбүз акыркы жолу сүйлөштүк элекке, бир аз сүйлөшөлүчү деп туруп, бир нерселерди эстеп, жаштыгыңыздарда кол кармашып жүргөнүңүздөрдү, же болбосо ошого окшогон бир нерселерди эстеп, же болбосо күйөөңүз претензия кылса, үйдө кечке отурасың, эмне жасадың, даже тамагың пышпаптыр, же болбосо тиги бу деп, мындай айтканда жок жерден эле кээ бирки учурда эркектер дагы причина издегенге аракет кыла берет, себеби жумуштан чарчап келет, настроениясы жок болот, бирөө менен урушуп кетет, айтып кеткендей, өзүдөн алсыз адамдан ал ушул негативди, мындай айтканда, ушуга чачат да, заараны ушул адамга чачат. Кимге чачат? Кимге күчү жетет? Аялга. Үйдө аял отурат да, ошол аялына барып чачат да. Ошондо дагы мындай айтканда, вот мен ушул нерселерди жасадым, мен вот чындыгында мен жумуштарымды убагында кылганга жетишпей жатам. Вот мага жардам берип койчу. Сенден суранам. Вот типа мени түшүнүп койчу деген сыяктуу ушинтип суранып үйрөнүшүбүз керек да. И вот ушинтип кыздар сүйлөшүп, сөз менен жеткирип, аягында мындай айтканда, бул жерде бир чечимге келишиңиздер керек да, бир компромисске келишиңиздер керек. Бири-бириңиздерди угуп алып, ушундай ситуация болуп атат экен, ушул нерседен кантип чыксак болот деген сыяктуу вот бир чечимге келишиңиздер керек да. Чтобы сизге дагы ыңгайлуу болуш үчүн, күйөөңүзгө дагы ыңгайлуу болуш үчүн да, себеби бул жана айтам го, үй бүлө бул эки канат сыяктуу да, бир канатта биз эч жака учуп кете албайбыз. Вот кыздар, мисалы, жана урушуп жатканда дагы кээ биркилер эме кыла баштайт да, кемсинтенип баштайт, жанагындай манипуляция кыла баштайт, мыскылдай баштайт, же болбосо кол көтөрүп баштайт, тээп уруп баштайт. Буга эч качан жол бербейбиз. Эгерде мисалы эркек бир жолу кол көтөргөн болсо, ал нерсеге уже автомат түрдө эле уже колу буту ушундай эле кете берет да, андан кийин уже бул нерседен чыгыш бир аз кыйыныраак болот. Ошондуктан ушул нерсеге, именно кол көтөргөн, пут көтөргөн нерсеге, мисалы сөгүнсө деле, жаман сөз айтса деле, жаным, жана прям таң калып чочуп кетип, эмне деп атасың деген сыяктуу, мен сизден ушундай сөздү күтпөдүм эле деген сыяктуу, прям как ушундай эмоция берип эме кылсаңыздар, чтобы ал өзү чочуп кетсин, эмне болуп кетти деген сыяктуучу. Биз ошондуктан жанагы өзүбүз вот вроде бы жеңил эле айтып коюп атам, кыздар. Мисалы мага деле бул нерсеге келүү аябай мындай оор болгон, потому что бул жерде менде өзүм менен өзүм күрөшүү болгон да. Мен азыр Кудайга шүгүр ушундай нерсеге жеттим. Бул мындай айтканда оозуң менен жеткирип отуруп сүйлөшкөндө, адекватный состоянияда, ушунчалык жанагы кыжырың келип турса деле ошол жерде өзүңдү стоп деп токтотуу дагы бул аябай сонун бакыт экен да. Себеби мен дагы язык без костей, тилдин сөөгү жок дегенде, тилибизди мындай берсек эле кете берет го. Бар жокту мындай айтканда, бар жокку жетишет да. Өзүбүз жетишпесек дагы ушу тилибиз менен любой нерсеге жетишебиз да. Ошол моментте өзүбүзгө стоп деп туруп, урушканга убакыт бөлүп, ошол моментте бири-бирибиз менен азыр мисалы вот ушул нерсеге үйрөндүк да. Мен күйөөм дагы, мен уже ачууланып баштасам, уже сразу мени сезет да, анан сүйлөшөбүз дейт. Вот уже күйөөм уже мындай компромисске барат да. Мен айта элек, уже күйөөм айтат да, телефонуну сразу коет, өчүрөт да, сүйлөшөбүз, эмне болуп атасың дейт да. Потому что мен дагы аялмын, мен дагы тирүү адаммын, менин 4 балам бар, үчөө тең подросток, ал подростокторду дагы башкаруу аябай кыйын. Ошол моментте күйөөм жумушка барат, мисалы кечке, ага кечке эле балаң мынтип атат, балаң мынтип атат деп айтпайм да. Ошол моментте мен деле сыгылам, вот кантип ушул балдарымдын жашоосун өзгөртсөм экен,
деген сыяктуу менде азыр Кудайга шүгүр жакшы проблема да. И вот ошол моментте дагы мен дагы деле мына Россияда жашайбыз, тууган уругум жок, досторум жок, эч жака чыкпайм деген сыяктуу. Хотя өзүм чыгып айланып келем, но все равно жакындарың менен отурсаң, 1 саат отурсаң деле бул жерде канча бири-бириң менен мындай эмоциональный энергия аласың, И вот ошондуктан вот угуп, көрүп, мындай анализдеп көрүңүздөр, балким өзүңүздөрдү көрөсүздөр, балким ооба деген мындай отклик болот сиздерде. Балким кийин ушундай уруш, талаш, тартыш болгондо ушул сөздөрүм мындай эстеп кетесиздер, балким ушул сөздөрүм сиздер үчүн мындай айтканда семьяңыздарда кандай бир проблема болуп аткан болсо жардам бериши мүмкүн да. Эгерде ушул нерселерди колдоно баштасаңыздар, кыздар. И вот даже мисалы жанагы ультиматум койбой, өзгөрсөң өзгөрдүң же болбосо тиги бул мен балдарды алып кетем, ажырашам деген сыяктуу мындай манипуляция менен жөндөн жөн эле ажырашам сен менен дей бербей, кыздар. Өткөн нерселерди чукулабастан, ал уже болду. Өткөн нерсе бул тарых. Ал тарых бойдон эле кала берет. Аны кайра-кайра айта берсек өзгөрбөйт. Мисалы мен айтып эле келем, мен деле ажырашканмын, мен деле башымдан кыйынчылыктар өткөн, мен деле күйөөм башка аял алган деп аны ачык эле айтып жүрөмүн. Себеби мен дагы бул нерсени жашап өткөмүн да. Мисалы мен күйөөмө, сен ошондо аял алгансың да, деп эле мен деле эскини чукулай берген болсом, мен бактылуу боломбу? Мен өзүмө эле өзүм зыян келтирип аткан болом да. Ал болгон нерсе болду. Ал ситуация уже кайтып келбейт. Убакытты биз аркага кайтара албайбыз. Ошондуктан биз жанагы болгон нерсени, өтүп кеткен нерсени чукулабайбыз. Ал болдубу? Болду. Мындай айтканда, поезд кетти. Ал поездди биз токтото албайбыз. Биз аркасынан чуркап кете беребиз. Аркасынан чуркаганда биз ошол өзүбүз кыйналып деп, все равно жетпейбиз. Ошондуктан өткөн нерсени мындай айтканда чукулабайбыз, кыздар. Ата-энесине кошпойбу, сен атаң андай, сен апаң мындай деп. Ал ата-энесиге биз ыраазычылык айтабыз, потому что бизге ушундай инсанды төрөп, чоңойтуп бизге берди да, мындай айткандачы, ушуну сен колдон деген сыяктуучу. Ошондуктан вот канча эме болбой эле эми тилибизден чыгып кетет, оозубуздан чыгат. Но кошпогонго аракет кылабыз. Сен дайыма ушундайсың, сенден бир жакшылык деле көрбөдүм деп айта бербейбиз. Себеби биз ушундай жанагы бир эфиримде айтып кеткендей 99 список кылып беребиз, нан апке, чай апке, туз апке, эт апке деген сыяктуу толтура списокты жазып беребиз. Ошол 99дан 98ди алып келип туруп, бир нерсени алып келбеген болсо, сен ушундайсың да, мен билгемин, дайыма ушундай кыласың, ушул керек эле деп ошол 98ди көрбөстөн ошол бир алып келбеген нерсесин көрүп, ушуга мындай айтканда сайылып туруп алабыз да. Балам айтмакчы, эмне эле мага сайылас дегендей, биз ушундай сайылып туруп алабыз да. Ошондуктан биз вот болдубу, болду. Вот ошол 98 нерсени алып келди, жаным, алтын, азаматсың деп мактап коюңуздар, кыздар. Потому что вот элестетиңиздер, ошону алып келбесе, мисалы үйгө продукт алып ташып келатат, же болбосо дагы бир нерсе кылып атат. Себеби биз бул күйөөбүздү жөндөн жөн эле тандаган жокпуз да. Биз анын кандай бир жакшы жагын карап туруп тандап алганбыз да. Ушуга өзү мындай айтканда, мен ушуга турмушка чыгам деп туруп, биз ушуга ыраазы болуп, бир кайсы кандай бир жакшы жагыны, жакшы сыпатыны көрүп туруп, андан кийин турмушка чыкканбыз да. Биз ага жөндөн жөн эле чыгып кеткен жокпуз. Кээ биркилер үйдөн качып чыккан, бирок жөндөн жөн эле ушул именно ушул инсанды тандаган эмес да. И вот чем-то ал бизге мындай айтканда жардам берген да. И то, что даже үй бүлөбүздөн качып чыксак деле, вот бизди куткарган адам болот да. Ошондо элестетиңиздер, мен үй бүлөмдөн таажап, ушул ата-энемден таажап, скандал, уруш, тополоңдон таажап, мен ушул инсанга чыккан. Мисалы үй бүлөмдөн качып чыккан болсом, ал мени куткарып атат да. Мен аны качтым, мен мындай айтканда, эми секелек кыз болсоң барар жериң жок болгон болсо,
ал сени куткарып атат да. Ушуга бизди куткарган үчүн ыраазы болушубуз керек да. Эгерде албай койгондо балким башка бирөө алат эле, но все равно вот бул биздин өмүрлүк жарыбыз болуп атат да. Ошондуктан мен ажырашам, тиги бул деп коркутпайбыз кыздар. Ал коркуп деле калбайт, эч нерсе болуп деле калбайт. Азыр кыздар 1 минут мен мына жазып коеюн. И вот ошондуктан кыздар эч качан коркутпайбыз. Мисалы коркутуп төшөгүбүздү бөлүп алабыз, же болбосо жана жыныстык катнашка барбай койбойбуз. Ал бизге окшоп страдать этип отурбайт. Ал болгону башка аялга мындай башка аялды таап алат да. Башка бирөө биз бербеген эмоцияны, биз бербеген сезимди ал ошол аялдан алат. Вот ошондуктан биз жанагы төшөктү эч качан бөлбөңүздөр кыздар. Вот канча урушуп, ушунчалык эме кылып, мындай айтканда жек көрүп, ушундай деп туруп, ушундай ненависть менен болсоңуздар дагы эч качан төшөктү бөлбөңүздөр. Вот ошондуктан биз жанагындай бул коркутканыбыз бул өзүбүзгө эле да. Өзүбүзгө зыян. Просто вот жанагы убакыт бөлүп сүйлөшүп, мисалы мен кыйналдым деп, ооз менен жеткирип, вот жаным мен чындыгында кыйналдым деп туруп, эмнеден кыйналдыңыз? Вот ушуну айтыңыз, эмнеден кыйналганыңызды оозуңуз менен сүйлөп туруп жеткириңиз. Вот причина, кыйналганыңыздын причинасын айтыңыз. Же болбосо бир нерсеге кыжырыңыз келип турат, ошого эмнеге кыжырыңыз келип турат? Ушуну айтыңыз. Вот ушундай нерсе болду, мен ушуга кыжырым келип турат. Депчи. Кээ бирки учурда кыздар биз өзүбүз мындай айтканда өзүбүзгө тилеп алабыз, ошону дагы биз өзүбүздүн каталарыбызды өзүбүздүн мойнубузга алышыбыз керек да. Жанагы осурган кыз осурбаган кыздын бетин аймайттан болбостончу. Ушуну дагы биз ошол моментте дагы мындай кечирим сурап койсоң, вот мен ушуну туура эмес кылып алыпмын, мени кечирип койчу деген сыяктуу. Бул кечирим сураш дагы кыйын, башында кыйын болот, но акырындык менен эгерде бактылуу болом десеңиздер, ушундай нерселерди жасаңыздар кыздар. Вот именно ушул эмелерди жаман жагын эле. Вот эмелерни жакшы жагыны көргөнгө аракет кылабыз. Себеби айтып атам кыздар, биз аны жөн эле тандаган жокпуз да. Биз анын кайсы бир жакшы жагыны, жакшы мүнөзүнү карап туруп тандаганбыз да.